Байыш Төлөнов 1951 Кара Суу районунда мугалимдин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 1968 орто мектепти аяктап, Ош гуманитардык педагогикалык институтунда кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине тапшырып, 1970 ийгиликтүү аяктаган. Алгачкы чыгармачылыгындагы Чыйыр жолу, ошол учурдагы Ош студиясы, азыркы ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында 1976 жылы башталды. Мындай артта кылчайып карасак, мен ушул ЛТРдин жамааты менен бирге иштеп атканына сыймыктанам. Анткени мен 26 жаштарда келген элем. Ошондо 76 жылдар болуш керек. Анан ошондон бери ал кезде Ош көрсөтөт, Ош радиосу, Оштон сүйлөйбүз деген радиодо ушундай программалар чыгып турган. Анан мен кийинки жылдары анан телевидение тармагына которулдум, редакциясына. Анан ошондон бери ушул телевидениеде иштеп атып, көптөгөн немедеги жанрлар боюнча программалар даярдадык. Репортаж, интервью, маектешүү, ошондой эле жанагындай очерк жанрындагы басым жасап ал кезде өткенде бизди азыркылар биле жанр боюнча көп программа даярдадык. Очерк жанрында дагы ушул көптөгөн очерк жанры боюнча 3 түрү бар да очерктин. Портреттик очерк, жол очерки, анан кийин проблемалык очерк. Ушулар тармак боюнча дагы жанрда көптөгөн мисалы токуучулардан, дыйкандардан, ошондой эле маданият кызматкерлеринен дагы көп программалар даярдадык. Ал арада агай көптөгөн көрсөтүүлөрдү эл алдына алып чыгып, ар кандай маданий, социалдык, саясий программаларды даярдап, калк арасында Байыш Төлөнов деген ат менен кадырсиңде. Байыш агайдын турушу кандай десем, энциклопедияда, басып жүргөн энциклопедия деп айтсак болот. Бул киши кыргыз бир эле ЛТРдин эмес, бүтүндөй кыргыз журналистикасында кимдер иштеген, кайсыл кызматта иштеген, кимисинин деңгээли кандай эле, кимисинин кандай, орусча айтканда привычка деп коет, кимисинин кандай өнөөлөрү бар экенин да билчү да. Агай ушундай күлкүлүү кылып айтып берчү, аларды айтып берет аларды. Анан кайсыл жерде, кайсыл кызматта жүргөндөрдү бардыгын, жетекчилик кызматтарда кимдер жүргөндүгүнөн өйдө билет да. Телевидениени өзүңөр билесиңер, бул баягы тегирмен деп коет. Улам алып келген унду ар жактан буудайды ун кылып тартып чыгарып, дагы алып келип берака, дагы ун тартышыбыз керек деп турган тегирменчиге окшоп, бул тегирмен телевидение тегирмени катары эсептелгендиктен, улам кийинки күнгө, андан кийинки күнгө бир материалдарды даярдоо менен алек болуп жүрүп, далай өмүрдү, далай учурларды ошол жака жумшады да. Бирок өзү сөзүндө айтып калат, бул жагына кээде ичим ачышканы менен, бирок кээде андай деле капы болбой канагат алам. Себеби мен телевидениеде жөн иштеп турмун, жөн жүргөп турмун, бир топ жакшы иштерди аткарып турмун деп, тиги Дудаев менен жолуккан, Бухутодон интервью алгандарын, башка жерлерин, башка учурларын сыймыктары менен айтып калат. Бул кишиде энергия ушунчалык көп экен, бүгүнкү күнү дагы жаштар менен катарлаш, талыкпай, мен чарчап калдым, силер иштеп турула, мен мындай байкос алып турайын деген нерсе жок. Дайыма күжүлдөп иштеп атканын көрөбүз. Агай башынан өткөн кызыктуу жана сыймыктуу учурларын көп эскерет. Дүйнөгө белгилүү болгон инсандардан интервью алганын сыймыктануу менен айтып калат. 80-жылдардын башында Ош шаарына, Ош облусуна дүйнөдө биринчи космонавт Валентина Терешкова деген келген. Өзүнүн кызы Гагаринди кызын алып келген да. Анан ошондо Ош шаарында болуп, мына Кара Суу районунда Киров атындагы колхоз бар эле, пактачылык боюнча. Ошо колхоздун башкармасынын төрагасы айтып калды, бизге ушундай болуп келип, ошону тартып алсаңар деп. А кезде мындай сүрөткө тартат эле, башкалат эле. Анан бүт немелер келген экен. Анан Терешкова Кимсан Токоева деген пактачылык боюнча кыздар бригадасынын талаастанына барып калды. Ошол жерде алдык. Анан Терешкова аябай толкунданып айтты, мен ушундай өлкөдө биринчи болгоnuма сыймыктанам. Себеби мына кыздардын бригадасы түшүм жыйнап ушундай мамлекеттик пландарын аткарат экен деп бизге интервью берген. Терешкованын келгениндеги Ошто көп жүрүп, эми мындай көрүнүштөр менин журналисттик тагдырымда дагы бир чети мындай болуп калды. Ошондой кишилер менен интервью алып, ошо кишилерди Кыргызстан жөнүндө
эмне ойлондурат, ошо кишилер Кыргызстан жөнүндө кандай ойдо калды деп ошондой маселеге суроолорго жооп алганым үчүн мен али күнгө чейин сыймыктанам. Байыш Төлөнов кылган кызматынын артынан бир топ ардак грамоталардын ээси болгон. Алсак бир эл дегенде Ош шаарынын ардактуу атуулу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген наамдарды алган. Ошондой эле агай балдарга арналган Лампочка, ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясына 55 жыл аттуу китептердин автору болууга жетишкен. Учурда ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында эмгектенип келечек муунга акыл насаатын айтып, тажрыйба бөлүшүп, жаштар менен тең талаша иштеп келет.